Адам баласын сактап калуу бул куткаруучулардын ыйык милдети. Алар ар түрдүү өзгөчө кырдаалдар жана кырсыктар катталган жерге тартылып, авариялык куткаруу иш-чараларын жүзөгө ашырат. Жыл сайын Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары ар кандай кырдаалдарда 1000ден ашуун адам өмүрүн сактап келишет. Бул багытта өзгөчө кырдаалдар министрлиги коркунучтуу табигый техногендик процесстерге жана кубулуштарга мониторинг жана божомолдоо жүргүзүү, жарандык коргонуунун, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы иш-чараларды пландаштыруу, жарандык коргонуунун башкаруу органдарынын күчтөрүн жана калкты өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүүгө даярдайт. Алдын алуу, издөө, куткаруу, кырсыктан калыбына келтирүү жана башка кечиктирилгис жумуштарды уюштуруу жана өткөрүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу, алардын масштабына баа берүү иш-аракеттерин жасап келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан кооптуу табигый процесстер боюнча божомолдоо жүргүзүлүп, тагыраак айтканда мониторинг жана божомолдоо жүргүзүү иштери табигый кырсыктардын алдын алууда, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын табигый кырсыктар боюнча эскертүү иштерин жүзөгө ашыруудагы тапшырмаларын аткарууда негизги кепили болуп саналат. Өлкөбүздүн тоолуу унаа жолдорунда кыш мезгилинде кар көчкү түшүү коркунучу жогорулайт. Бул табигаттын терс таасиринин алдын алуу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кар көчкүлөрдү атайлап түшүрүү иш-аракеттери, артиллериялык эсеп жана тиешелүү министрликтер менен биргеликте уюштурулат. Атайлап кар көчкүнүн түшүрүү иштеринен жана алдын алуу жумуштарынын натыйжасында акыркы 5 жыл ичинде адам өлүмү катталган жок. Ушу мамлекеттик мааниге ээ болгон Бишкек-Ош автоунаа жолундагы кар көчкү тилкелерине кар көчкүнү мажбурлуу ат түшүрүү иш-чарасын жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында атайын ыкчам топ түзүлүп, жерден иш-чараны жүргүзүү максатында азыр келип иш-чараны жүргүзүп жатабыз. Бул ыкчам топтун курамына Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын атайын артиллериялык дивизионунун өздүк курамы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, андан сырткары транспорт министрлигинин жана саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери болуп, ушу иш-чараны алып барып жатабыз. Мындай иш-чаралар кар көчкүнүн алдын алуу иштериндеги техникалык жактан эң негизги өткөзүүчү иш-чара болуп эсептелинет. Себеби дегенде биздин эң негизги максатыбыз адам өлүмүнө жол бербөө, материалдык чыгымдарды болтурбоо болуп эсептелет. 2020 жыл ичинде коронавирус илдетинин жайылышына бөгөт коюу максатында министрлик тарабынан бир топ иш-аракеттер жасалып жатты. Алсак өлкөнүн бардык аймактарында дезинфекциялоо иш-чаралары, семетий госпитализация пунктундагы иш-чараларды уюштуруу жана материалдык техникалык камсыздоо маселелерин чечүү аракеттери министрликтин көзөмөлүндө болду. Жарандык коргонуу башкарманын башчысы катары өзгөчө кырдаалдарды ыкчам жоюу жетекчилиги тарабынан баса белгилүү айтып кетем, биздин өздүк курам күнү түнү биринчиден ар бир биздин кызматкердин ден соолугуна келтирген коркунучтуга да карабастан, ошол эле кызыл зона дейбизби, ошол эле стационар месталар дейбиз, бардык жерде биздин өздүк курам эч кандай баш тартпастан тиешелүү иш-чараларды ыкчам алып барып атты. Ошол эле убакта биздин да кызматкерлер ооруп калды. Ошол ооруларды дагы ооруп жатса дагы кызмат ордун таштабастан ушул биздин жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн аябай чоң жумуш аткарды. Республика аймагында коронавирус илдетин алдын алуу жана жоюуга Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин төмөнкү функционалдык милдеттери жүктөлгөн. Обсервациялык жана госпитализациялык пункттарды тиешелүү шарттар менен даярдоо, оорулууларды жана медперсоналдарды, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин 3 маал ысык тамак аш менен камсыздоо, гуманитардык жардамдарды кабыл алуу жана сактоо, жерине жеткирүү иштерин уюштуруу, семетий госпитализациялык пунктундагы стационардык орундуктарды даярдоо жана бейтаптарды ар тараптуу камсыздоо иштерин аткарды. Ушул илдетти жайылтпоо максатында бул дезинфекциялык иш-чаралар жүргүзүүдө да биздин министрликтин ролу аябай чоң.
деп баса белгилеп кеттим. Ошондой эле биз кошумча стационардык койка месталарды дагы даярдоодо биздин министрлик чоң кызмат алып барды. Жеринде тиешелүү иш-чаралардын баарын уюштурду. Ыкчам күнү түнү ар кандай убакытка карабастан күнү түнү бул пункттарды ачууга чоң жардам берди. Ошол эле убакта биздин медицина кызматкерлерин жана ошондой эле бейтаптарды 3 маал ысык тамак менен камсыз кылып келди биздин министрлик тарабынан. Дезинфекциялоо иштери 2020-жылдын 18-мартынан тартып күн сайын 40 даана техника жана 150дөй кызматкерлер тартылып, республика боюнча жалпысынан залалсыздандыруу иштери тынымсыз аткарылып жатты. Быйылкы жылы пандемия менен күрөшүүдөн тышкары министрликтин негизги милдеттери болгон табигый кырсыктар менен алпырушуу иштери да аткарылып жатты. Мерчемделген объекттердин арасында орчундуу жана кечиктирилгис жумуштардын аткарылышы, зарылчылыгы бар объекттерде жумуштар аткарылды. Аталган иш-чара эки багытта жүрөт. Калыбына келтирүү жана капиталдык курулуш жумуштарына Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2020 жылга 54 объект мерченделген. Ушул үстүздөгү жылдын 11 айында 46 объектте жумуш аткарылып толук бүткөрүлдү. Ал эми атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу жумуштарына биздин министрликтен жалпы 312 объект аткаруу мерченделген болсо, үстүздөгү жылдын 11 айында 349 объектиде жумуш жүрүп, анын 329 объектине жумуштар аяктады. 18 объектиде жумуш убактылуу токтотулду. 2021 жылга перега жашылып өтөт. Ал эми азыркы учурда 2 объектте жумуш жүрүп атат. Негизинен ушул объектилерде аткарылган алдын алуу жумуштарын жүргүзүлгөнүнүн жыйынтыгында республикабыздын аймагында бүгүнкү күндө 17273 турак үй корголду. Быйыл өрт өчүрүүчүлөрдүн аракетинин натыйжасында тилсиз жоодон 103 адам куткарылып, 4 миллиард сомдон ашуун материалдык баалуулуктар сакталып калынган. Өрттү өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык 11 ай ичинде республика боюнча 2425 өрт кырсыгы катталып, өткөн жылга салыштырмалуу өрттүн саны 33,8%га азайган. Өрттүн негизги келип чыгуу себептери болуп, электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздык, өрт коопсуздук эрежелерин сактабагандык болууда. Келтирилген материалдык чыгым дагы 516 миллион сомдон ашса, былтыр 799 миллион сомдон ашкан. Бул 35,5%га азайгандыгы байкалган. Тилекке каршы өрттүн кесепетинен 29 адам каза таап, жана 24 адам ар кандай күйүк жаракатын алган. Бирок ошо өздүк курамдын күч аракетинин натыйжасында 103 адам өрт кырсыгынан куткарылган. Кыргызстандагы өтө чоң мааниге ээ болуп, жарандык жана техногендик багыттагы бирден бир куткаруу кызматы бул Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Өлкөнүн тынчтыгына, коопсуздугуна күн түн дебей талыкпай эмгектенген эр азаматтар ар дайым эл кызматында. Андыктан элдин саламаттыгы үчүн өз жанын аябай, биринчилерден болуп сактоого, жардамга, коргоого бет алган куткаруучулар эр жүрөк ар дайым талыкпай эл кызматын аркалай беришмекчи.